чын айтканда мындай особо бир ой делем келген жок эле. 2017-жылдары кышында январь айында жатып YouTube каналынан көрүп калдым элем. Бир орус кишилер Россиядагылар буткемп жасап жаткан. Эми ручная работа деп койсом болот да, үйүндө отуруп жасап жатканычы. Анан ошону көрүп кызыгып калдым дагы. Биринчи ролигин көрдүм. Анан бир жеринен заинтересовал деп койсом болот да. Анан бир экинчи, үчүнчү роликтерин көрдүм, анан ойлоп көрдүм, бул жасап аткан болсо мен эмнесине келип калам деп. Ар бир пара буткемп кроссовкиден эң барынан биринчи моделирование башталат. Моделирование алып туруп уже лекалаларын даярдап чыгам. Мындай лекалалар чыгат. Анан ошону уже кожаны бир определенный бир цвет тандап, кожаны, мисалы кара деп коеюн. Ошо кара кожаны тандап туруп, ошону уже крой кылып, то есть кесип туруп, кыркып туруп уже машинкага тигилет. Кадимки эле кийин тиккенде бул крой процесси болуп туруп, кийин уже машинкага өтөт да, уже сборкасыначы. Сборка болуп туруп, уже машинкада тигилип, үстүнкү детальдарынчы. Анан сбивка деген процесс болот, то есть мына калыпка кожаны алып туруп тартып чыгат да, мисалы мына формадасына чыгарыпчы. Ушундай формасына алып полностью чыгарат да, подошва жабыша элек эле. Кийин клейлеп туруп, шкуркалап, клей жабыштыра турган жерин подошва менен эми үстүнкү детальдар жабыша турган жерин клейлеп туруп, анан уже кызытканда мына клейлердин процесси реакциясы жүрөт дагы, уже жабыштырып туруп, станоктор менен уже пресске басып, чоң давленияда уже катуу басып, уже чыкпай турган прочный кылып берет да. Мастерскойдо өзүм эле иштейм. Буга чейин шериктерим бар эле, эми тоже усталарчы. Эми мына көбүнчө аял кишиге ылайыктуу кылып кроссовкилерди тигем да. Бул эми өтө тонкий процесс да. Бир жерин баягы ак кожа менен иштейсиң, ак подошва менен иштейсиң. Мындай аккуратно иштеп, плюс таза иштеш керек да. Ошондой учурларда кичине мына усталар менен ошол жагынан келише албай калдык. То есть эми таза иштеген десем болот да. Так опыты бар эле усталардын. Только ушу мына бир четкий бир нюанс жерлеринен кичине ката кетирип аткан да. Ошонун себебинен коштошкон туура келди. Биринчи мына буткемп сатканда эме болбоду, мындай вау деген нерсе болбоду да. Эми ал учурунда үйрөнүп аткам, мына тааныштарыма, досторума, туугандарыма жасап берип кылгам да. А уже баягы опыт набирать эткенден кийин уже сатып баштаганда уже сүйүнүп калгансың. Азыр мына көчөдө көрүп калганда сүйүнөм эми өзүнчө. Биздин буткемпти кийип жүрөт экен деп. Бул бир эле мына Тайзин бренд, бул меники эле эмес, бул баардык кыргыз элинин бренди деп ойлойм да. Мындай бул мындай эгоистично эмес да, бул общий бренд деп эсептейм да, ошо Тайзимдичи, буткемп брендин. Анан ошо бир максат бар, ар бир биздин Кыргызстандын жарандары ошо Тайзим буткемпти кийсин депчи. Ойдо бар эми ар бир мындай айтсам, бир магазин ачып, анан ар бир областта буюрса бирден магазин болсо дагы, как минимум депчи, чтоб баардык биздин жарандар ошо биздин брендтин буткемптерин кийсин деп.